Жигиттен кайтадан эле биз бүгүнкү чыгарылыш Жорго заводу боюнча мына ушул бээлер заводдун бээлери. Могу бээнин атасы Пирс болсо Спицкиваттан Америкадан келген. Мунун энеси дагы Россиядан келген, Локотской жылкы заводунан. Энеси болсо Галант Бронун кызы. Ал эми оң жагында турган Грозная деген бээнин кызы, бул дагы Пирстин кызы. Грознаяны болсо ушул Жорго тармагында жорго чаап жүргөндөрдүн көбү эле билет. Ал эми ушул кулубун эмизип аткан бээ болсо Агара. Агара деген аттуу бээ. Бул Агара быштысында абдан жакшы чуркаган. Туристтик сезондун жабылышында биринчи келген, бирок маарага бир 20 метр жетпей, бутун сындырып, ошол сынык буту менен келген. Ошол сынык бутун өзүбүз дарылап, чогултуп, бул терисин эле кармалып калган да, ошо чогултуп 40 мыңдан сынып кеткен. Гипстеп, ар бир жума сайын гипсин алмаштырып отуруп ушуну бээ кылып алганбыз. Баары эле билет муну. Мунун теги эне жагынан Фриски Флирт. Фриски Флирттин атактуу бизде Кыргызстанда чабылгандардан Гариславна деген байтал чабылган, ошо Фриски Флирт теги. Ал эми мунун атасы болсо Айвариас болсо Герда деген аттуу жакшы бир байтал быкты чуркап жүргөн. Ошол Айвариас аттуу айгырдын кызы. Өзү өтө мыкты ылдамдыкта чуркапчу. Бул болсо дал ошондой эле, бунун дагы эне жагы Фриски Флирт, атасы Айвариас, бооз туюндап атат. Бул Айгүлү деген бээ. Кудай буюрса, мында балдарын алып чаап көрүп атышат. Бул дагы Стинг аттуу жоргонун бооз. Могу кулунун дагы Стинг деген орус таскак жылкысынан бооз. 2 жылдан бери ошону бээлерге колдонуп атканбыз. Стинг болсо Локотской жылкы заводунан Кыргызстанга алынып келген, Василий Николаевич алып келген. Эркек тууп берди буюрса Агара. Бул Стингдин балдары мына өткөндө Бышты жоргодон биринчи келди. Былтыр дагы баласы Тай жоргодо уткан. Ошонун бир туугандары ушул Стингдин балдары биздин заводдо Кудай буюрса туулуп баштады, машалла. Жорголор ушундай бүкүр болот дароо эле. Жигиттер. Ким бронь кылам десе, бронь кыла берет. Энеси ушундай ата теги энесиники. Айвариас да бар, Фриски Флирт бар. Айвариас болсо Италиядан мыкты чуркап жүргөн, рекордсмен производитель болгон, кийин Кыргызстанга келип кайра сатылып кеткен орустарга. Ал эми Фриски Флирт болсо Америкада чуркап жүргөн. Америкадан айгырлыкка орустар сатып келип, анан ошол мына Локотскойдо колдонулган айгырдын тукумдары бизде бар. Машалла. Мына селекция деп ушуну айтат да, теги менен.